Сентера тарабынан Кумтөр кенине кыргыз жерине жасалган кыянатчылык фактыларынын аягы түгөнчүдөй эмес. Өздөрүн ишенимдүү инвестор атаган канадалыктардын Кумтөр кениндеги дагы бир өзүм билемдигинин бети ачылды. Алар өндүрүш калдыктарын, таштандыларды, арасында химиялык зыяндуу заттарды башын оорутуп отурбай эле жөн эле жерге көмүп ташташкан. Саркынды суулар тазалоочу курулмалардын, калдык сактоочу жайдын, дамбанын тегерегинен цианид идиштери, унаа тетиктери, иштетилген май, дөңгөлөктөр, алган эмес бүкүлү менен көмүлгөн трал, жүктөгүч техникалары табылып, көпчүлүктүн оозун ачырууда. Металл, шиналар, жанагы отработанное масло, анын баары утилизацияга кетиш керек, анткени бул зыян да. Мына биз жанагы очистное сооружениянын жанында турабыз. Бул жанагы токсикалык өзүнүн эмелери, элементтери сууга кетет астына. Астында подземный суу, грунтовый суулар менен эметип туруп, жанагы билебиз да Кумтөр дарыяга кетип туруп, Нарынга кетет да. Абийирдүү инвестор эч качан мындай кыянатчылыкка бармак эмес. Зыяндуу заттарды бардык тийиштүү эрежелери менен зыянсыздандырып, калдык таштандылар тартиби менен утилизацияланышы керек эле. Сентеранын жетекчилиги бул үчүн ашыкча каражат коротуп отурбайт. Ушундай оңой олтоң жолду тандап алган. Арасында мына май, антифризи баары менен кошо көмүлгөн. Бул эч жака жок болуп кетпейт да, бул бүт биздин экологияга келтирген зыян да. Буну эмне максат менен кылган пока түшүнүксүз болуп атат. Тиешелүү органдар муну сөзсүз түрдө тештирип чыгыш керек болот. Таштанды полигонун куруунун ордуна таштанды калдыктарды ар кайсы жерге көмүп, көздөн жашырган аракети Сентера Голдтун экологиябызга жасаган жырткычтыгынын бир гана мисалы. Бул кылык үчүн алар Канаданын мыйзамдары боюнча да жооп бериши керек. Анткени 2009-жылдагы стратегиялык келишим боюнча канадалыктар Кыргызстандын гана эмес, эл аралыктагы экологиялык нормаларды так сактоого милдеттенме алган. Эл аралык норма боюнча экологиялык биздин кыргызстандык мыйзам, башка деле мамлекеттерде ушул таштандыларды булар өзлөрүнүн классы бар. Мындай көмгөнгө болбойт. Тыюу салынган да. 2022-жылы Кумтөр келишиминин түзүлгөнүнө туура 30 жыл болот. Бул долбоор башынан Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштегенде, учурдагы мамлекеттин абалы такыр башкача болмок. Жаратылышыбызга дагы мынчалык зыян келбейт эле. Теңиз бөлтүрүк башында турган жаңы жетекчилик экологиялык көзөмөлгө өзгөчө көңүл бурууда. Таштандылар кайра иштетилип, кендеги жердин кыртышын калыбына келтирүү үчүн тамак-аш калдыктарынан жер семирткичтер өндүрүлүүдө. Кумтөрдү экологиялык дагы, экономикалык дагы жагынан алдыңкы, көпчүлүккө үлгү болуучу компанияга айлантууга бардык аракеттер жасалууда. Кумтөр толук азыр мүмкүнчүлүгү бар. Ушу экологиялык нормаларын калыбына келтирип, жаңыча иштесе болот да. Бул жерде экологиялык көзөмөл биринчиден ишканада башталыш керек. Экинчиден мамлекеттен абдан катуу контроль болуш керек. Анан коомчулук тараптан ошондой эле көзөмөл жүргүзүш керек. Албетте, канадалык ишкерлердин өзүм билемдиги Кыргызстандагы айрым жооптуу кызматкерлердин макулдугу менен ишке ашырылган. Бул фактылар боюнча бардык материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп, юридикалык баа берилет.